Мониторда азырынча эсеп 0-0. Биз анда оюнду баштадык. Биринчи раунд. Биринчи раунд оюндун эрежеси жөнүндө айта кетейин. 1 минутта талкууга берилет. 50 секундалык убакыт болгондо сигнал берилет. Команда оюн жыйынтыкташ керек. 1 минутталык сигнал бүткөндө команда капитан ким жооп беришин аныкташ керек. Команда бонус сураган акысы бар жана ордодон жардам алганга дагы акысы бар. Абдурахим Юлдашев сиздерге каршы суроо жөнөткөн. Базар Коргон районунун тургуну. Мониторго көңүл буруңуздар. Сиздер атайын той кийимдеги жубайларды байкап турасыздар. Батыш Африканын Гана Республикасынын сот залында той кийиминде кезек күтүп отурган бул келин күйөөлөрүн баарынын жүзүнөн кубанычтуу эмес, тескерисинче кайгылуу көрүнүштү байкасаңыздар болот. Карасаңыздар баштарын жерге салып өкүнүү менен отурат да. Сиздерге суроо. Эмне үчүн булар капа болуп отурушат? Минута кетти. Бойдокчулук менен коштошортур Бул эркек балдар үчүн. Анан мына кыздар кош бойлуу эмеспи? Келиндер кош бойлуу эмеспи? жок. Булар түрүндө турмушка берип аткандар менен кошо бакына оор башка бир жакын кетип аткан менен башка үй бүлөгө может да кетип аткан үчүн. Может, бул туруп күндөр жоголду. Жок, бул сот эмес, сот залында ажырашуу болот сот залында. Демек буларда неме балким мындайдыр да. Булардын салтында баягы ажырашканда ушундай эме жок эле бакындай зорлукта башка туруп коюшкан болуш керек. Мен оюмча Анан кайдан эмне ак көйнөк кийип алышкан. анда жок деген анда мынчалык эле айтып эле да сүйүүсү жок эле баш коштуруп. жок, кыздарга Шулар караганда жаш эмес, биринчиден жаш эмес. жаш эмес, жаштары болбой жатат, жаштуу болбой жатат. Өткөн эмелер. Анан бирок түрмөдө камалгандар эмеспи бу аялдар колониясы? Сот залында дегенде. Тура, ошо аялдар Үйлөнгөндөр эмеспи экен, Баш кошкондо сүйүнгөндөнбү балким да? Сүйүнгөндө эле айтылды да. Күткөн чындап эле ошол неме туура эле. Эме жакын болсо. Жакыны Алинча болуп туруп неме болот. Убакыт Аларга бүттү. каршы бере албай калышат. Мен неме Бул суроого ким Бактыгүл Мадалиева жооп берет. Бул Бактыгүл айым. бул жерде Африка улутундагылар баш кошуп атканда ыйлаганын себеби мен ойлойм, биз команда менен чечип мен ойлойм, бул жерде эки бир аялдар колониясынан, бир эркектер колониясынан эки кылмышкерди үйлөнтүп, балким кийинки турмушу мындай адам болуп кетет деген максатта үйлөп аткандыр. Аялдарды сиздер аялдар колониясынан, эркектерди Да, эркектер колониясынан алып келип баш коштуруп атат деп ойлойсуздарбы? Ошондойго. Алар тойдон кийин бар эки жака кетишет. Тойдон кийин эки жакка кетишет, баары бирге болуп ошого кападыр. Түшүнүктүү. Мен жоопту кабыл алдым. Версия. Болжолдуу деп туруп айтып атасыздар. Ушундай окшойт деп. Чындыгында Ганага эч ким барган эмес. Мен деле билбейм. Бирок азыр туура жоон угалы. Эмне үчүн булар мындай кайгылуу абалда отурат? Ар бир өлкөнүн өзүнүн мыйзамы бар, өзгөчө. Африка өлкөлөрүндө да өзгөчө мыйзамдар көп. Ганада ажырашуу үчүн арыз берилсе, жубайлар тарабынан соттор ушундай талап коет экен. Сот процессине тойго кийинип келгендей кийинип келгиле деген талап коет экен да. Анткени эң акыркы моментте дагы балким жубайлар жарашып кетеби, ушул той күнүн эстеп деген эң акыркы шансты берет экен да. Ошон үчүн мына ушундай кийинип келүүсү талап кылат экен. Тилекке каршы биринчи жооңуздар туура эмес, эсеп 1-0. Базар Коргон районунун тургуну Абдурахим Юлдашев биринчи суроосу менен 1000 сом утушка ээ болду. Биз телекөрүүчүнү куттуктап коелу, өзү Москва шаарында экен.